Азыр дагы бизде келип отурган коногубуз бар экен. Сиз Саламатсызбы. кайдан келдиңиз? Өзүңүздү тааныштырып, анан бул элдик курултайга келип отурган максатыңызды эле айта турчу маселеңизди айтыңыз. Рахмат. Мен Ош областынын Каракулжар районунун Кызылжар айыл өкмөтүнөн келдим. Фамилиям Абакиров Мамазайыр. Биз кеңиндеги орчундуу маселе биз эми тоол аймакта болгондугубуз үчүн алайкы жолунун биринчи очередке коюп жүрөбүз. Жол болсо бар маселе чечилет экен деп ойлойбуз. Ошол жолду былтыр биринчи курултайда урматтуу Устаз Нуркожоевич биринчи очередке коюп башталат деди эле. Мына ушул күнгө чейин жакшы жыйынтык болбогондугуна байланыштуу элдин көйгөйү ушу биринчи маселе. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, бизде экинчи маселебиз ошол айыл жерибиз тоол аймакта болгондугу үчүн центрге 100-150 километр чакырым алыста тургандыгыбызга байланыштуу бизде ошол банкомат системасы муктаж болуп атат да. Эмнеге дегенде майыптар, пенсионерлер, мугалимдер, медиктер районго келип бир күндүк убактысын кетирип, жол кыра коротуп, ушунчадан зарыл турган мезгили. Экинчи, үчүнчү маселе бизде Союз мезгилинде Ош Кызылжар деген авиа каттама болгон. Азыр аэропортубуз бар. Ошол аэропортубузду реконструкциялап, азыр кайсы жерлерде болсо аэропорт болот. Айрыкча кар оор жаган мезгилдерде ооруларды санавиация менен жеткирүүгө муктаж болуп калат экенбиз. Мына ушул жагын колго алып берсе деген ойдобуз. Андан кийинки биздин Кызылжар айыл ооруканасында бизде мына медиктердин жетишсиздиги аягындай таңкыс болуп атат бизде. Себеп дегенде жогорку билимдүү бизде хирург, травматолог, стоматолог, гинеколог деген жок бизде. Бизге ошол себептен өзүбүздөн бүткөн окуучуларды ошол Кызылжар айыл 4 айыл өкмөтүндө ошол жердеги бүткөн окуучулардан бизге алып келиш керек. Окуучуларды квота менен алып келип, ошол мамлекет тарабынан окутуп берип, ошол жерге тургулуктуу адис кылып калганга ушу муктажбыз биз. Себеп дегенде баш сырттан келген врачтарыбыз бир жыл иштеп, анан абасына башкасына көнбөй кетип калган күндөр болуп атат да. Андан кийинки бизде мына жер реформасы 1995-жылы жүргөндөн кийин, ошодон кийинки төрөлгөн балдар азыр 28 жашка чыкты. Ушу 28 жашка чыккан балдар азыр үй бүлөлүү, жер үлүштөрү жок. Мына жерге ушунча муктаж болуп турган жер ошо турак жай салууга мүмкүн эмес болот да, ушуларга жер сурай турган мезгилибиз болот. Жаш үйлөнгөн үй бүлөлөр үчүн ооба. Андан кийинки биздин ушул Терек айылында былтыркы немеде 2024-жылкы немеге биздин таза суу муктаждыгыбыз. Ошону менен Кайыңтала айылында 2 айылда ушу таза суу чыкпай калып, немеге кирбей калганбыз. 2024-жылы ошо муктаж болуп долбоор киргизип берүү жагын сурап атабыз да. Андан кийинки ушу Терек айылында, Кызылжар айыл өкмөтүнүн Терек айылында бала бакча. Ушул бала бакчадагы балдардын саны күндөн күнгө өсүүдө. 50 гана орундук местабыз бар. Эми ошол 50 орунга дагы үйдө батпай калып, балдардын тарбияланбай калып, үйдө тарбия албай калган балдардын саны көбөйүүдө да. Ушуну атайын өзүнчө бир имарат салып берсе, чакан салып берсе, ошол азыр эми демирчилердин немесинен бизге 2 этаждуу болгон караваттар берилген. Ушулардын кое турган местабыз жок. 3 гана бөлмөбүз бар. Ушуну колго алып берсеңиздер деген ойдобуз. Андан кийинки биздин мына 2015-жылдан баштап бери Жеңишбек Шамшев атында музыкалык мектеп бүтпөй келет. Пайдалуу түптөлгөн. Бирок ушул күнгө чейин жетишсиз каражатыбыз жетпегендигине байланыштуу азыр эми ал жерде 90 бала окуп атат. Ушул атайын имараты жок. Ушуну куруп берсе деп суранам. Андан кийинки биздин мына Жаңыбаев мектеби Кызылжар айыл өкмөтүндө ушул мектеп капремонт болгондо бир 11 жылдан ашык убакыт өтүп кетти. Ушул мектепке жаңы имарат куруу жагындагы сурап атышат. Себеби эл муктаж ушуга. Ошол айылдын өзүндө пенсияда бир эле айылдын ичиндеги бир участкада 45% бар, бир айылда 45% жок болот. Ушул процентти көтөрүп берүү жагын да сурап атат пенсионерлер. Айрым жерлеринде ушундай кандай болуп каралбай калган бул маселе боюнча аягында муктаж ушу пенсионердин немесин да жылдырып берсеңиздер деген ойдо болуп атабыз. Анан кийин бизде эң негизи Тар дарыя деген бар бизде. Тар дарыянын ичинде ушунда Кудай берген өзүнчө тар чакан жер, ушуга чакан кестерди куруп берсеңиздер деген ойдобуз. Ушу чакан кес курулуп кала турган болсо, керек болсо 4 айыл өкмөтүн Каракулжар районунда камсыздай турган уже мүмкүнчүлүгү бар жерлер бар да бизде.
ушул чакан кестерди куруп берсеңиздер. Же болбосо ушул айыл жерлерине күндөн же болбосо шамалдан энергия ала турган жактарында ойлонушту зарыл болот да, ушул замандын талабы. Анан урматтуу Садыр Нуркожоевичтен талап кыла суранабыз. Терек ушул жалпы Кызылжар айыл өкмөтүнүн элинин атынан ушу келдим. Сиздерден чоң сураныч. Монан курултайга келгенибиздин себеби жылдан жылга ушу көч бара түзүлөт дегенде былтыркыга караганда быйылкы абдан жакшы деңгээлде өтүп атат. Мен карап отурам, бардыгын жакшы ийгиликке жетишкенине мен ушундай муктаж да, жакшы нерселерди алга жылып атат ушу мезгилде. Рахмат. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр,